через трубочку суу ичип ошентип жатат. 3 баланын атасы. Менин кыздарым чыркырап үйлөп атат, атама барам деп. Эмнеге эгин жагын сындырган, мурду сынган. Милиция кызматкерлери эмдигиче буларды алып барып, керек болсо камерасынан бери текшерип туруп, бул кандай абалда келип жатып атат. 9-январда Ош облустук ооруканасына оор абалда Бахтияр Алиев аттуу жаран түшкөн. Жагы сынып операция жасалган. Жамбашына 2 рет миздүү буюм сайылган. Бүгүнкү күндө абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Шаардык ооруканага кайрылган. Шаардык ооруканада бутун 2 жеринен бычак сайган экен, ал жакта тиккен. Шаардык ооруканада, бу жерде эмес. Бул жерде травматолог түнү көрүп жаткырган. Жагынын чыкый мына мышелковый отросток деп коет. Жак мышелковый, нижний челюсть мышелковый отросток. Ошол жери сынган. Биз эртеси күнү эле аны операция кылып, кадак коюп, ордуна коюп койдук. Азыркы мезгилде абалы туруктуу. Керектүү дары-дармектерди алып атат. Бул окуя Каракулча районунда болгон улак оюнунда тараптардын пикир келишпестигинен улам жаралган. Андан 2 күн өтүп, Тилек Турдыев аттуу жарандын уюшкан жакындары келип, Ош шаарындагы эс алуу багында Бахтияр Алиевди сабап денесине оор жаракат келтирип качып кетишкенин айтышат. Тамак жей албай, только через трубочку суу ичип ошентип жатат. 3 баланын атасы. Менин кыздарым чыркырап үйлөп атат, атама барам деп. Эмнеге жаш балдар улакта чыккан чырдын айынан Турдоев Тилектин мындай эмеси требованиясы боюнча мени улакта сөгүп койду деген бир сөз менен эмне себептен Турдоев Нурлан бывший начальник СОБРдун баласына дайындап, эмне себептен 3 баланын жакшынакай жүргөн атасын бычактап кетет. Мен жолдошума келип кечирим сурап коюп, ушундай түшүнбөстүк болуп калыптыр деп мындай адам катары келип сөзгө келсечи, менин жолдошум не конфликтный человек. Мен ниним ушул жалгыз кетип аткан жерден жолдон тосуп токто деп токтогон, токтотуп алып, сен кечирим сурайсың, эмнеге андай кыласың, мындай кыласың деп жок сөздөрдү айтып, себеби ал жактан буйрук болгон үчүн 3 машина менен келип, бизде толук материалдар бар, мен негизсиз сүйлөбөйм. 3 машина менен келип тосуп, ошол жерден анан кийин ур токмокко алып көптөшүп, эгин жагын сындырган, мурду сынган, бутунан санына 2 жерине бычак сайышкан. Кетип атып жөн кетпестен машинасындагы арткы дөңгөлөгүн бычактап сайып коюп туруп, анан кийин качып кетишкен булар. Эми жабырлануучу делген бейтаптын жакындары акыйкаттуулукту талап кылып, күнөөлүүлөрдү жазага тартууну талап кылып жатышат. Анткени кылмышка шектелип жаткандар 9-январдан бери камакка алынган эмес. Кайра алар өздөрүн жабырлануучу кылып көрсөтүп, ооруканага кайрылышкан. Бул аракетин кылмыш жоопкерчилигинен кутулуунун амалы катары сыпаттап жатышат. Арыз жазганыбызга 4 күн убакыт болуп атат. Эгин жагын сындырган, мурду сынган. Окуядан кийин 2 күндөн кийин келип жатып атышат бул жерге булар. Больницанын алдына келгенибиздин себеби булар негизсиз, булар таптаза жарандарды, эч кандай рентгенден эмеси жок. Рентгенге тартпастан туруп, мына чупалагы сынды деп туруп, гипс алып койгон. Азыр мен өз көзүм менен көрүп чыктым буларды. Келип, эмеге коляскага отуруп, колдорун бинт менен жаап, жанагындай эме менен түртүп жүрүшөт. Бул жөн эле мына кабыл алуучу жеринде гана. 9-unda токмок чечкен экен булар. Булар оорулардын айтуусу боюнча. Бирок 11 күнү бизге келип түшкөн. Суббота күнү 11 окуп. Текшерет эми экспертизага сөз. Мен азыр уруксат бердик, соту бар экен дегенден эч кандай каршылык жок. Колуна жазып бердик. Баягы тергөөчүлөрдүн колуна. Алып барып сотуна катыштырып келе, ага эч коркунуч жок. Бахтияр Алиевди сабаты делген 22 жаштагы 2 бала учурда Ош шаардык ооруканасында. Аларга баш мээси чайкалган деген диагноз коюлган. Экинчи тараптында жакындары мында чогулуп, өз чындыктарын айтып чыгышты. Алардын айтымында балдар коргонуу максатында бычак саганга аргасыз болуптур. Биз жакшылык жолу менен эле чечип алайлы деген оюбуз бар болчу. Бул деген самооборона рефлекс жүрүп кетет да ушундай убактачы. Балдардын ошондой өздөрүн билбеген убакта шок состоянияда булар да ошентип коргонуп эме болгондур. Анан биз бул жерде биздин балдарыбыз ошол күнү арыз жазбай эми эркекчилик деп, эркек балдар экен ушундай кылып отуруп калышыптыр. Анан бул бала эми чоң эле бала экен, арыз жазган үчүн азыр ким биринчи арыз жазып койду, ушуларды карап бир жакты эле карап атат.
Бул иш боюнча Ош шаардык милициясы бейбаштык беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Анда кылмышка шектүү катары 3 адам аныкталган. Аларды мажбурлап тергөөгө алып келүүгө токтом да чыккан. Бирок кылмышка шектүүлөрдүн ден соолугу оор абалда деген корутундусунан улам оорукана кайтарууга алыныптыр. Бирок дарылап жаткан дарыгерлердин уруксаты жок болгондуктан аларды убактылуу кармоочу жайга киргизүүгө мүмкүн болгон жок. Бирок токтом чыгып калгандыгына байланыштуу аларды ошо дарыланып аткан шаардык ооруканасында жаткан палатасына атайын коштоп жүрүү кызматынан кайтаруу коюлуп туруп, бүгүнкү күндө алар кайтарууда. Учурда шектүү катары өтүп жаткан адамдарды уюшкан кылмыштык топтун мүчөсү деп дагы айыптарды коюп жатышат жабырлануучу тарап. Ички иштер башкармалыгынын атайын тизмесинде учурда кармалган жарандар уюшкан кылмыштык топтун мүчөсү катары тизмеде жок. Учурда бул окуя боюнча шаардык жана облустук милиция биргеликте иш алып барып жатышат. Жабыркаганда шектелген тараптагы 1 айылдан болор айтылууда. Окуяга шектелген жарандардын баш коргоо чарасы Ош шаардык сотунда каралат. Алмагүлерке Багызы, Адилбек Абдакимов, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.